Кутман күн барыңыздарга достор, менин каналыма куш келипсиз. Бүгүн өтө оңой 20 минутада даяр боло турган медовый кождордун рецепти менен бөлүшөмүн. Видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Эң алгач бизге ушундай бал, кумшекер, чымчым туз, сода, сары май, жумуртка жана да un керектелет. Ушундай таза пергамент кагаз алдын ала даярдап алыңыздар. 2 же 3 даярдасаңыздар болот. Алдын ала айтып өтөйүн, мен 2 тортко ылайыктап бышырып жатамын. Описанияга 1 торттун граммдарын жазып коем. Эң алгач жай отто балыбызды эритип алабыз. Үстүнө содабызды салып, эришин күтөбүз. Сөзсүз түрдө отуңуз жай болуш керек, же болбосо водяной баняда эритсеңиз болот. Андан соң жумурткаларыбызды бирден чагып алабыз. Жумурткаларыңызды сода салып, аппак кылып жууп алсаңыз жакшы болот, жана да адал торттор пайда болот. Миксер колдонууга аракет кылыңыз, канчалык жумурткалуу массаңыз пышный аппак болуп көрүнсө, ошончолук кождоруңуз бийик көтөрүлөт. Мен жөн гана винчик менен көрсөтүп берүүнү туура көрдүм. 1 чашка кумшекер салсаңыздар болот 1 тортко. Мен 2 торт жасап аткан үчүн 2 чашка салдым. Кумшекер эрип, массабыз аппак болуп көрүнгөнчө аралаштырабыз. Ошону менен бирге эле сиздер 82% таза сливочный масло колдонсоңуздар болот. Мен айылдагы сары майды колдондум. Ушул маалда ток печкабызды өчүрүп койсок дагы болот. Сары майыбыздын эришин күтөбүз. Балдуу массаңыз сөзсүз түрдө муздаганга чейин күтүп туруңуз. Ысык маалында салсаңыз, жумурткаңыз күйүп кетиши мүмкүн. Жана ошондой эле күйүп жатканда сөзсүз түрдө аралаштырып куябыз. Өтө муздатып жиберсеңиз дагы балдуу массабыз катып калат. Ошол себептен температурасын бат-баттан текшерип туруңуз. Андан соң унубузду салышты баштайбыз. Коюу сметанадай болгуча саласыз. Граммын сөзсүз түрдө жазып коемун. Таразадан туура эсептеп кошсоңуз сөзсүз түрдө кождоруңуз бийик болуп көтөрүлүп чыгат. 3кө, 4кө бөлүп, электен өткөрүп кошуп алабыз. Бул кождорду жасагандан кийин көпкө пропитка коюп туруунун кереги жок. Сөзсүз түрдө жумшак кождор пайда болот. Мынакей достор, видеодо көрсөтүлгөндөй коюу сметанадай масса пайда болот. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга, шартыңыздарга жараша, кааласаңыздар видеодо көрсөткөндөй кылып жасай берсеңиздер болот. Кашыктын жардамында сүртүп чыксаңыздар болот. Же болбосо үстүнө un сеп, колуңуз менен дагы жайып алсаңыздар болот. Дагы да алдыда ар түрдүүсүн көрсөтүп беремин.
Мынакей достор, кождарыбыз 5 мүнөт аралыгында бышып чыгат. 2 кашыктан сүртүп чыгасыздар. Ушундай ничке болгон, өзү жумшак кождарыбыз пайда болот. Андан кийинки сиздерге дагы бир лайфхак десем болот. Ушундай чекелерин кеспейм десеңиздер, айымдар өзүңүздөрдүн жасап жаткан формаңыздарды видеодо көрсөтүлгөндөй кылып коюп, жана дагы тегиздеп чыксаңыздар болот. Өзүнүн формасы менен бышырып аласыздар. Бул дагы өтө жакшы методдордун бири. Мынакей кождарыбызда яр бийик болуп көтөрүлгөн, жумшак. Каалаган маалда пропитка кылып жасап берсеңиздер болот. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар. Каналга катталып, лайк коюуну унутпаңыздар.